Кутмандуу Кушуа кечиңиздер менен урматтуу Аян телеканалынын көрөрмандары. Биздин телеканал аркылуу Орозодо 30 күн бою чыгып келе жаткан Рамазан 2017 теледолбоонун алкагындагы кечки эфирлерин баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, Орозонун 6-күнүндө сиздер менен амандашып жатканыбызга чексиз кубанычтабыз. Кызматыңыздарда бүгүн алдыңкы мүнөттөрдө мен Айжамал Караза кызы жана кесиптешим Абдулхамид Таштанов менен биргеликте болмокчубуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, буюрса биз алдыда сиздер менен биздин куттуу студиянын куттуу коноктору менен болгон кызыктуу, пайдалуу жана маанилүү маектерге ортоктош болобуз. Андыктан биздин телеканалдан алыстабыңыздар. Биз сиздер менен рекламалык тыныгуудан соң кайра амандашабыз. Кыргызстандагы нукурадал продукт өндүргөн компаниялар: Атаман полуфабрикаты, Даам жеңүүчүсү, Фрикадельки, Манты, Пельмень чучуара, Сүташ сүт азыктары соода борбору, таза сүттүн таза сыр, гриль борбору, козунун, үндүктүн, тооктун этинен даярдалган грилдер, Айхан, бир жутум чай жашооңузду жакшы жак өзгөртөт. Камбуча чай квасы, ден соолук ар бир уурттан менен. Жупка борбору, тез даярдалуучу табигый нукура адалазык. Ратана фабрикасы, дүйнөлүк сапаттагы таттуулар Кыргызстанда. Дагы бир жолу ассаламу алейкум деп амандашабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анткени ааламдардын мырзасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бири-бириңерге саламдарыңарда жайылткыла, сүйүүңөр артсын деп айткан эмеспи? Туура айтасыз, урматтуу кесиптеш, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу саламатсыздарбы деп биз көрсөтүүбүздү баштайбыз. Сиздер менен коногубуз менен тааныштыра кетсек, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу ажарлуу айым, теле алып баруучу, көп кырдуу талант Айзада Жамгырчиева. Саламатсызбы, Айзада? Кош келдиңиз. Кош келдим. Орозо кармасаңыздар, орозоңуздар кабыл болсун. Кубанычтамын мына ушундай айлардын ханышасы болгон Рамазан айында сиздер менен эфир аркылуу амандашып жатканыма чакырганыңыздарга рахмат. Сиздин келип бергениңизге рахмат. Мына бүгүн биз жогоруда айтып кеткендей эле Орозонун Кудай буйруп 6-күнүнө келип калыптырбыз. Сиз үчүн 6-күнү кандай өттү? Баягы бардык нерсенин башталышы кыйын болот дегендей, биринчи, экинчи күнү айтор кызыктай болуп баягы эле учурда кыйналдым. Бирок баягы Рамазан айын өзүнүн кудурет күчү бар деп айтып коет эмеспи? Ошол күчтүн негизинде азыр суу сабай эле, тамак жегим келбей эле айтор жакшы эле өткөрүп жатам. Кудайга шүгүр. Жакшы. Айзада, адамдын бүгүнкү күнү эртеңки күнүнө окшогон болсо, кечеги күнүнө окшогон болсо, ал адам сөзсүз утулушта деп айтылат да. Быйылкы орозо, ушул өңүттөн суроо бергим келип атат сизге. Быйылкы орозо сиздин мурдакы жылкы орозолоруңуздан эмнеси менен айырмаланды? Быйылкы орозодо мен эмнегедир баягы аябай көп даярдандым. Былтыркы орозодо өтө деле тилек кылып, жок кармабайм, күнү ысык деп жалкоолонсом, бул орозодо даярданып, жанымдагы адамдарды үгүттөп, орозо кармаганга чакырып, жанымдагы көпчүлүк досторум да кармашты. Ошол себептен бул орозодо бул жылында үйгө отурбай эле күндө ооз ачып, күндө жакындарым менен биргеликте өлүп жегенче бөлүп жеп, тамагын таттуусун татып, ушинтип баягы көпчүлүк жаамат болуп жегендин айырмачылыгы болуп атат да быйыл. Даярданганда кантип даярдандыңыз? Даярданганда эми баягы бизде кандай десең, бул учурга даярданыш үчүн алдын ала мен былтыр 3 күн карыз болуп калгам. Ошол 3 күн орозомду кармап, андан кийин ашказанымды даярдап, азыраак тамак жеп, азыраак суу ичип, баягы бул Рамазан айын кое жибербейин деп ошол өгүттө даярдангам. Негизи баарыбызга белгилүү болгондой, сиз аябай активдүү айымдар катарына кошобуз. Анткени бир эле тармакта эмес, көп тармакта эмгектенесиз. Мисалы, тамадалык кесипти аркалайсыз, теле алып баруучусуз, актрисасыз. Айтор көп жерде сизди байкап калабыз. Андан ошол жашооңуз ошондой эле уланып атабы же Рамазан айы келип калып көп жумуштарыңызды экинчи планга калтырып койдуңузбу? Жок, андай болгон жок. Мен азыркы учурда пландарым эки эсе көбөйдү. Эртең менен жумушка барсам, андан кийин съемкалар болуп калат. Мен бул чыгармачылыктан тышкары дагы журналисттик кесипке эмен, ошо магистратура
окумакмын. Магистратуралык багытымды бир тепкичке көтөрүп, азыркы учурда окуп жаткан учурум. Экзамен дагы бар. Эки эсе көбөйдү, бирок кыйынчылыкты сезген жокмун, чаңкаган жокмун, эч ким жегим келген жок, айтор жакшы эле өтүп атат да. Менин билишимче Айзада айым спорт менен машыгат. Болгондо дагы баягы көпчүлүк айымдарга тиешелүү болгон йога же болбосо жөн эле баягы фитнес эмес, бокс менен машыгат. Ооба. Бул жаатта кандай болуп атат? Орозо кирип келди, аны экинчи планга койдуңуз болуш керек. Жок, экинчи планга кое элекмин. Акырын көнүгүүлөрдү аткарып, эгерде сен спортто бир эле учурда машыгып анан бир күн таштап кое турган болсоң, биздин дене булчуңдарыбыз эс алып, өздөрүн отставкага чыгарып берет да. Ошон үчүн ар дайым аракет кылып көнүгүү жасап атам азыр. Мурун баягы бокстоп иштеп, тренер менен иштей турган болсок, азыркы учурда жөн гана көнүгүү менен керектүү учурда суусап калбайын, чаңкап калбайын деп, мага жеңилдиктер көп болуп атат. Азамат. Биздин кесиптешибиз Айжамал айтып кеткендей, сиз коомчулукка көп кырдуу тармактын ээси катары белгилүүсүз. Ошон менен катар эле теле алып баруучу катарда белгилүүсүз. Бул кесиптин канчалык жоопкерчиликтүү экендигин албетте биз жакшы билебиз. Эмне себеп болду эле бул кесипти тандап алышыңызга, теле алып баруучулук багытта? Мен өзүм дагы түшүнбөйм, анткени кичинекей кезимде мектепте окуп жүргөндө мен ырчы болгум келчү, ырдачымын, шыпыргыларды алып алып, коңшуларыма концерт коюп берчүмүн. Анан мени көпчүлүк айылда ырчы кыз деп айтышчу да. Эч ким ойлочу эмес, мен ушул калаага келип алып баруучу болуп каларымачы. Анан окууну бүттүм, окууну бүткөндөн соң тез эле шаарга келүүнү максат кылып, ушул Нурзат Токтосунованын алып баруучулук курсу ачылыптыр дегенде, мен эмне үчүн өзүмдү башка тармактан сынап көрбөйүн деп барсам, сөз өтүп кеттим. Андан кийин сөздүн кудурети, сөздүн таасири, адамдарга берген мааниси мени ушунчалык тартып кетти окшойт. Ошол тармактан улам алып баруучулукка кызыгып кеттим да. Болбосо жүрөгүмдө ыр деп турат. Ырдабайсыңбы, чыкпайсыңбы деп турат, бирок эмнегедир алып баруучулукту таштагым келбейт. Экөөнү эриш аркага алып кетким келет, бирок алып баруучулукту жогору коем. Социалдык тармактардын Instagram баракчасында акыркы күндөрү аябай апаңыз менен атаңыз экөөнү менен түшкөн сүрөттөрдү аябай көп жүктөп калыптырсыз. Апаңызды сагынат окшойсуз. Анан айта турган бул эмне себептен айтам, апаңыз менен атаңыз талас жергесинде турушат. Менин билишимче аны бат-баттан каттап турасыз. Акыркы күндөрү көбүрөөк салып калганыңыз үчүн кандай бул сагынып бат-баттан барып турганыңыздын себептерин айтып? Ооба, акыркы учурда баягы кандай десем, бул учурга чейин азыр деле жашмын, бирок ошол эле учурда ата эненин кадырын сен билбейм, бул жылы айтор мен үчүн өтө башкача болду да. Бош убактым болуп калса, теледен бошоп калсам, жумуштан бошоп калсам эле ата энем менен апамдын жанына барып, ушул төб ашууну ашсам дагы жанына барып отуруу мен үчүн өтө маанилүү да. Бул убакка чейин ушул атам менен, апам менен жанында жүргөн учурдагы жакшынакай көз ирмемдерди баалабагандыгыма өкүнөм. Ошон үчүн бул социалдык тармактарда эмнеге көп салып калды. Мурун мен ата энем социалдык тармактарга отурбачу, WhatsApp жана башка кызматтарды билбечү, Instagramга кандай сүрөт салып атам, Одноклассникке кандай сүрөт салып атам, алар маалыматы жок болчу да. Анан жакында гана социалдык тармактарга кире баштаганда, эмнеге биздин сүрөттөрдү киргизбейсиң? Биздин сүрөттөр жокко деп көрүш үчүн салат турбайсыз, ата энеңиз көрүп калыш үчүн. Ата энем көрөт, сыймыктанышат. Анан кийин социалдык тармакта өздөрүн лайк басып алып, менин кызым деп сыймыктанышат да. Анан айтор ошол сыймыктагы ата энемдин ар бир кубанычы мен үчүн жетишкендик да. Ошол себептен дагы болуп калышы ыктымал. Бизде Айжамал, биздин бул көрсөтүүбүздүн негизинде куттуктоо деген рубрикабыз бар. Бул куттуктоо боюнча рубрикасында биздин шаарыбыздын тургундары атайын Рамазан айы менен жалпы коомчулукту куттукташат. Биз азыр ушул куттуктоо рубрикасынан соң кайра эфирибизди улантабыз. Бизден алыстабаңыздар. Ramazan Kerim. Assalamu alaikum. Men atasözüm Ayday Tasıbayeva. Men 8 yaşdaman. Men Ramazan ayını aябай жакшы көрөм. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздердин кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Таң аткандан күн батканга чейин кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ошондой эле биз ушул орозо айында баарыбызга тынччылык, токчулук жана биримдүүлүктү алып келсин. Терең урматым менен Гүлзат Иманалиева.
чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, сиздер Рамазан 2017 долбоорун көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде конокто теле алып баруучу Жылдыздуу айым Айзада Жамгырчиева. Айзада жана Instagram баракчасы боюнча сөз кылып кеттик биз. Учурда көпчүлүк атактуулар шоу бизнесте болобу же маданият чөйрөсүндө болобу өзүнүн Instagram социалдык тармактар аркылуу акча тапканда жолуна өтүп алышкан. Бул багытта сиздин деле меңиз, подписчиктериңиз, тактап айтканда колдонуучуларыңыз 93.300-ге жетет экен. 97.300-ге жетет экен. Бул багытта сиз деле бир топ ийгиликтерди багындырсаңыз болот экен. Ооба, бирок мен бул жактан акча табам деп айткандан жаңылышам. Көпчүлүгү менин чыгармачылыгымды сыйлаган адамдар, аларды тажатып эле мен жарнама салып бергенди жаман көрөм. Мурун мага көбүнчө тырмак жасатыңыз, кирпик жасатыңыз, кашыңызды жасатыңыз, чачыңызды жасатыңыз деген баягы кызматтарды мага сунуштаса макул болчумун. Бирок азыркы учурда мен бардык эле ушул шоу чөйрөсүндө жана социалдык тармакта белгилүү адамдардын бир жат көрүнүшү ошо рекламаны көп колдонушат. Мен ал тармакка көп багыт кылгым келбейт. Менин бир гана бир чач жасауга жасай турган бир рекламам бар. Ал жактан мага чач жасап берет, анан мен аны реклама кылам. Бирок адан тышкары акча деп кээде бул продукцияны салып койсоңуз сизге мынча акча беребиз деген болот. Бирок мен ойлойм, менин колдоочуларым, менин көрүүчүлөрүм мен үчүн өтө маанилүү. Аларды тажаткым келбейт. Эгерде жакшы нерсе болсо, мен аларга сунуштаганга даярмын. Өзүм жеп, өзүм колдонмоюнча, менин подписчиктериме, колдонуучуларыма бул сонун экен, кандай керемет деп жасалмалуу түрдө айта албаймын да. Ошол менен социалдык тармактардын ар бир ырчынын, ар бир белгилүү бир кишинин кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бар да, ар бирөөнүн. Анан сиздин өзгөчөлүгүңүз бул сиздин колдонуучуларыңызга аябай жаккан нерсе, бул жаңылмач айтканыңыз экен. Аябай бат, сизден бат, менимче бүгүнкү күндө алып баруучулар арасында жаңылмач айткан киши жок болуш керек. Азыр ушул жерден жаңылмач айта аласызбы? Жаңылмач деген дагы бул өтө алып баруучулардын негизги куралы эмеспи? Анан жаңылмач айтаарда сүйлөрдүн астында биз сөз көнүгүү жазышыбыз керек да. Бул деле спорттун бир түрү. Азыр кичине жаңылып калышы мүмкүн. Орусча айтып берейин, бирок көрөрмандар көрүп жатса, сиздерден алдын ала кечирим сурайм. Буга даярданыш керек. Алгач жай, анан бат. Четверг 4 числа, 4 часа, лигурийский регулировщик регулировал Лигурию. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протоколом запротоколировал, как интервьюируемый лигурийский регулировщик Речиста. Эми ушуну кайталап көрүңүз. Көрүңүз. 4 числа лигурийский регулировщик регулировал Лигурию, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали, а потом протоколом запротоколировал, как интервьюируемый лигурийский регулировщик Речиста. Дан чисто рапортовал, да так запортовался про размокро погодившуюся погоду, чтобы дабы инцидент не стал прецедентом на судебный прецедент. Азаматсыз? Мен жана кыз батко деп ойлогом да. Жай айтканыңыз ошол болсо, азаматсыз, мен лавировали деле эки эле сөздү айтып отурушум, калгандарын да айта албайт болчумун. Негизи орозонун кандайдыр бир кереметтерин жөнүндө айта кетсек, сиз үчүн орозонун маанилүүлүгү эмнеде? Орозонун маанилүүлүгү бул учурда адамдар башка айларга салыштырмалуу өтө мээримдүү, көздөрүндө сүйүү жанып, баягы ичиндеги жаман сөзүн ичке катып, сабырдуулук бир жүзүндө көрүнүп турат да. Азыр эле сиздер жака эфирге келе жатып, шашып келе жатып, бир автоунааны баягы жай айдап келаткандан өтүп кеттим. Өтүп кетсем, алдыман чыга калып, мырза экен. Мени ашата сөктү. Мен орозо болгондуктан жылмайып, жөн гана айдап кеткенге Сабырдуулугуңузду көрсөткөн турбайсыз. Сабырдуулукту көрсөттүм. Бул ай албетте улуу ай, ар бирибизден баягы мотивация кылып, тарбиялап, жакшы нерсебизди өндүрүп алдыга жылдырат да. Ошол нерсеси менен болсо керек. Айзада, мен сизге бир суроо берем, бирок таң калыштуу болушу мүмкүн. Чындыгында бул суроо, бул жообуңуз эч бир маалымат каражаттарынан чыгарылган эмес. Балким биздин ушул Аян телеканалы аркылуу көрөрмандарыбыз, сиздин көрөрмандарыңыз, телекөрүүчүлөрүбүз ушул маалыматты билип алар. Сиз намаз окуйт экенсиз. Намаз окуганга эмне түрткү болду эле? Мен бул нерсени коомчулукка айткым келбейт. Ооба, 5 убак намаз окусам дагы эртең мененки багымдат, кечки куптан намазын окуйм. Эмнеге биз чыгармачыл инсандар өтө жүрөгүбүз менен сезимтал келебиз. Бардык нерсеге кайгырабыз. Кээде болуп жаткан нерсеге да кайгырабыз. Эмнеге мындай болуп атат деген суроо бар. Ошол нерседен мен намаз окуганда сөзсүз өзүң тазаланасың, арууланасың, жаңы төрөлгөн баладай болуп каласың да. Мен намаз окугандан кийинки сезимдерди эч бир жерден таба албайм. Кээ бирлер клубка барып эс алып,
чер жазып келе турган болсо, намаздан кийинки сенин тазаланганыңды ал окуган, билген, дамытаткан гана адам билсе керек да. Мен бул нерсени эч кимге айткым келбечү, бирок сиз суроо берген себептен айттым да. Негизи мен ойлойм, окуганыбыз өзүбүз үчүн, коомчулукка айтпашыбыз керек болуш керек деп. Бул мен ойлойм жакшы бир сапаттардын бири, бул көк төш каклап, жар сарылып, мен ушул намаз окуйм деп аябай айтпаганыңызда, бул мен жакшы бир сиздин сапатыңыз деп билдим. Анан Абдулхамид айтып кетти жогоруда, бул баягы социалдык тармактар тууралуу сөз кылып кеттик. Анан ушул сизге берейин деген суроом, бул сизге кандайдыр бир деңгээлде жардам бердиби, атактуу болгонго? Социалдык тармак, социалдык тармак көрөрмандар менен, биздин угармандар менен тыгыз түз байланышка жардам берет, көмөктөшөт да. Мисалы мен эфирден көрүп, ушул кызга сөз айткым келет, ушул кыз менен байланышкым келет деп ой пикир айткан инсандарга социалдык тармактардан бизге байланыштуу бир жакшы бир жол түздү да. Мен эми социалдык тармактарда мен раскрутка кылып, подписчиктеримди көбөйтүп, көрөрмандарды көбөйткүм келбейт. Меники бардыгы жандуу, кошулганы кошулат. Көбөйтсө сүйүнүп коем, мен чыгармачылыгымды колдогон, жактырган адамдар бар экен деп. Жок болуп кетсе ага дагы. Бул суроону берген себеби жанагы мен тарбиялык мааниде кандайдыр бир иш-чара өткөрсө болобу деген суроо. Албетте болот, анткени мисалы деле биздин белгилүү актёрубуз Курманжан Датка фильминде башкы ролду аткарган Азиз Мурадуллаев мисалы социалдык тармактарда көп адамдар репост жасады, колдоду. Ошол нерсе башталат баары майдадан, байкабай тааны майдадан болуп, ошол нерсе баягы коомчулукка жарыяланып, биздин баягы бийлик өкүлдөрүнө жетти да, анан кийин ден соолугу мына операция кылбай эле өзү эле жакшы болуп кетти да. Бул дагы оң, тыйындын оң жагы, терс жагы бар дегендей эле да. Ажыда бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Ооба, аябай убакыт деген учкан куш деген немен бат өтүп кетти. Биз ушул түз эфир аркылуу сизге коомчулукка кайрылуу, жыйынтыктоочу сөз катары айтканыңызга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Рахмат. Негизи эле журналисттер, алып баруучулар биз эфирде саламдашып, бирөөгө, бир инсанга, конокко суроо бергенге көнүп калгам. Бүгүн мен үчүн өтө кызыктай бир сезимдер болду, бирок жагымдуу сезимдер болду. Эң биринчиден сиздерге рахмат. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде бизди эфирден көрүп жаткан болсоңуздар, 30 күндүк орозоңуздар кабыл болсун. Жаратканым баягы мына ушул бизге берген жакшы бир ыкманын негизинде билип жана билбей кылган күнөөлөрүбүз кечирилсин. Жаныбыздагы биз сүйгөн, биз урматтаган улуу инсандарыбыз жаныбызда болсун. Анан албетте ар бириңиздерге сабырдуулук, ыйман. Жашасын Кыргызстан, жашасын мусулман эли. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр жаңылыктарга көңүл бурабыз. Андан соң маегибизди башка коноктор менен улантмакчыбыз. Бизден алыстабай, биз менен болуңуздар.